بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل حفظكم الله. Учурда адамдардын башына чоң фитна, сыноо келгенине көбүз. Жана анын коркунучу жалпы аламга тийип жатат. Мындай абалдан кутулууга мусулмандарга кандай кеңешиңизди бересиз? Аллах сизден ыраазы болсун. Мындай фитна болуусу токтомок түгүл, тескерисинче күчөйт. Фитналардан арылуу үчүн мусулмандар туура динге кайтышы зарыл. Эгер мусулмандар туура динди карманбаса, мындай жаман көрүнүш күчөй берет. Жана Аллах Таала душмандарды мусулмандардан үстөмдүк кылып коет. Туугандар, силер билесиңерби? Ухуд согушунда кээ бир сахабалар чоң ката кетиришкен. Алардын катасы мындайча болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям согуштун алдында аларды тоодун башынан орун алуусун буйруйт. Алардын тапшырмасы мусулмандардын мушриктердин арт жагынан чабуулга өткөрбөй, бийиктен көз салып туруусу болгон. Согуштун башында мусулмандар душмандарын жеңип кубалап жиберип, олжо жыйноого киришет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жеңсек дагы, жеңилсек дагы тоонун башынан кетпегиле деп айткан эле. Тоодо турган сахабалар ылдыйда олжону жыйнап жатышкандарын көрүп, биз жеңдик, согуш бүттү, биз дагы барып олжо жыйнашалы деп тоодон түшүп кетишет. Алардын арасынан башчысы кетпегиле, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жеңсек дагы, жеңилсек дагы тоонун башынан кетпегиле деп айтпады беле дейт. Бирок алардын кээ бирлери аны укпастан түшүп кетет. Ошентип тоонун үстүндө бир аз жаачылар калып шахид болушат. Аллах алардан ыраазы болсун. Аны көргөн душмандар учурдан пайдаланып, мусулмандар эч нерсени байкабай турганда тоону айланып арт жагынан келип калышат. Ошентип мусулмандар эки жагынан тең душмандардын курчоосунда калат. Кармашуу экинчи жолу бүткөн соң кетирген катасы үчүн мусулмандар көп жоготууга учурашат. Жадагаса Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям согушта катуу жаратылып, бет башынан кан кетет. Мындай утулуу эмненин айынан келип чыкты? Албетте Пайгамбарыбыздын буйругуна каршы чыгуудан келип чыкты. Аллах Таала бул тууралуу мындай дейт. Силер Ухуд согушу башталганда, анын уруксаты менен капырларды талкалап киргениңерде, Аллах жеңил беремин деген убадасынын үстүнөн чыккан болчу. Анан качан Аллах силер сүйгөн нерсени жеңишти көзүңөргө көрсөтүп койгондон кийин гана өзүңөр алсыз болуп, Пайгамбар берген буйрук тууралуу өз ара талашып, анын буйругун аткарбай койгонуңар, силердин араңардан кээ бирөөлөр дүйнөнү, кээ бирөөлөр акыретти каалайт экен. Ошондон кийин гана Аллах силерди сынаш үчүн силердин жүзүңөрдү алардын аркыларынан буруп койду. Кийин алардын жүзү силердин аркаңарды карап, силерди кубалап калды. Жана андан кийин ал силерди кечирди. Ал Имран 152. Бул бизге сабак болуш керек. Себеби мындай сыноолор жада калса туура жолдо жүргөн адамдарга да зыян тийип калат. Азыркы күндө мусулмандар ислам динин иш жүзүнө ашырбастан, биз мусулманбыз деп ооз эки айтуу менен чектелишет. Тагыраак айтсак, ислам дининин өкүмдөрүн айтышпайт. Туура акыйданы карманышпайт. Эрежелерин четке кагышат. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарышпайт. Ошол себептен мындай фитнага мусулмандар туруштук бере албай, утулууга дуушар болуп жатканына таң калбай эле койду. Бул фитнадан кутулуунун бир гана жолу бар. Ал Аллахтын китебине жана Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүнө кайтуу. Лaqad sadaqakumullahu wa'dahu id tahussunahum bi'idnihi hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين